Ассаламу алейкум достор, Фрунзе ТВ каналы общение долбору. Бүгін біз демалыш күн атаны шаардын четине чыктык. Себеп дегенде таза абада жакшы бир маек куруп берели деп. Бүгүнкү биздин маегибиздин эң башкы темасы бул инвестиция жана эң актуалдуу болуп турган азыркы учурда криптовалюталар жөнүндө сөз болмокчу. Бул нерсеге эмне үчүн кызыгып калдым десеңиздер, деги эле дүйнөбүздүн баары азыр криптовалютага инвестиция жасап, керектилер байып, керектилер балким акчасын жоготуп жатат. Айтор иши кылып, аябай кызыктуу тема экенин өзүм көрдүм. Себеп дегенде акыркы 1-2 айдан бери окуп атам, изилдеп жатам, эмнеге инвестиция кылса болот деп. Жана ушул темада аябай сонун маек куруп бере турган биздин дагы бир тааныш байкебиз бар. Бул байкебиз менен буга чейин интервью чыккан болчу Фрунзе ТВ каналына. Кимдер көрө элек болсо сөзсүз түрдө көрүп коюңуздар. Бүгүн болсо бизде темабыз айтып өткөндөй эле криптовалюталар жөнүндө болмокчу. Эгер сизге кызык болгон болсо да лайкты басыңыз, каналга катталыңыз. Анан эң башкысы кызыктуу суроолор бүгүнкү маектин жүрүшүндө пайда болгон болсо да комментарийге жазсаңыздар сөзсүз түрдө жооп бермекчибиз. Общение баштадык. Мындай достор, кайрадан Жаныбек байкебиз биз менен. Ассаламу алейкум. Кандай Жаныбек байке? Жакшы, шүгүр. Рахмат убакыт таап келип бергениңиздерге. Биз түшүндүрүп коюп шаардын четине атайын чакыргам. Сонун бир локациядан тартабыз, кооз болот деп. Анан бияка келсек бир аз өзгөргөн. Но ничего. Ар кайсы жерлерден тартканга аракет кылып көрөбүз. Эң башкысы сиз менен эми экөөбүз көптөн бери таанышпыз, жашоодо көп эле жолугуп сүйлөшүп жүрөбүз. Анан каждый раз мен сүйлөшүп отурганда ошо сизден сураган эле темам инвестиция. Себеп дегенде сиз инвестиция менен алектенесиз. Ооба, туура, инвестиция менен алектенем, бирок өзүмдү айта албайм, мындай бир чоң инвестормун депчи. Ошончо дагы мындай өзүм маркетингди жүрөм, инвестиция кылганы бир акыркы бир 5-6 жылдан бери. Ошол боюнча биз зрительдерге, көрүүчүлөрүбүзгө айтып өтөлү деп атабыз. Мындай плюс эмне, минус эмне, сиздин өзүңүздүн практикаңыздардан акча тапкан күндөр болгон, күйгөн күндөр болгон, кайсыл нерсе жакшы, кайсыл нерсе жаман дегендейчи. Себеп дегенде мен да өзүм кызыгып акыркы күндөрү ойлонуп атам, кайсыл жака жок дегенде бир $100 болсо да салып коюп, унутуп койсоң, балким 10 жылдан миллион болуп кетеби депчи. Андай случайлар көп экен да. Ооба, андайлар болот, албетте. Бул деген криптовалюта. Криптовалюта кээ бирде 10 эсе, 20 эсе өсүп кетет. Алардын тили боюнча 10x, 20x деп коет. Ал деген, допустим, $100 салса, ошол эле 10 000 болуп кетиши мүмкүн, 20 000 доллар болуп кетиши мүмкүн. Бирок эми ал хайптарда бүтүп баратат, анткени бүт керектүү криптовалюталар көбү чыгып калды, бүт эмес, эми көбү чыгып калды. Криптовалютанын мындай технический анализ кылганда анын жакшы жактары бар, жаман жактары бар, бирөөсүнүн мындай специфический применениясы бар да. Бул только онлайн покупка төлөбөй турган, бул только мындайга, тигиндейге депчи. Ошондойдун ар кандай түрү чыгып калды уже. Ошондуктан азыр кичине азыраак чыгып баштайт кандай хайповый эмелерчи, монеталар. Бирок ошентсе деле бүгүнкү күндө деле жакшылап издеп тапса болот да. Керектүү бир криптовалютаны таап, ошого салса, балким болуп кетет. Секундасына 100 мегабитке чейин зымдуу үй интернети, жаңы мундагы интерактивдүү телевидение, 200дөн ашуун канал, 2 онлайн кинотеатр жана YouTube. Булардын баары айына болгону 890 сомдон баштап. Сайманы Үйгүз толук кошул. Болуп кетиши толук мүмкүн эле. Мисалы, то же самое азыр эң популярный биткоин чыгып атканда көп түшүнгөн эмес да. Ооба. Көп түшүнгөн эмес, инвестиция кылган эмес. Азыр көп эле адамдардан угасың, анан пицца алып койгон экен, анан кийин флешкасын чөлүнө жоготуп ийген, анан бирдемке төлөп салган дегендейчи. Азыркы учурда эми баасы түшүп кетти. Мен күндө карап отурам, прям адатка айланып калат экен, кадимки телефонду эртең менен ачасың. Бир тыйыным жок инвестициядачы. Просто не болуп атат, кызык болуп атат, аябайчы. Кирем, биткоин көтөрүлүп атты деп, как будто акча салып койгондо сүйүнө бересиң да. Түшүп кетип атса, түшүп баратат деп элечи. Болбосо эчтеке салган эмессиң. Но кызыгуу жаралгандан бери азыр издеп атам, мен биткоин алганга азыркы кудурет күч жетпейт. Эфирди алганга эле кудурет күч жетпейт. Анча-мынча көрүүчүлөрүбүздүн кыршасы жыла баштаса керек, эфир дейт, биткоин дейт, бул эмне деп атат деп. Толук түшүндүрүп беребиз. Үзбөй көрсөңүздөр. Азыр жаңы криптовалюталар чыгып атат. Канча бир центтен алып койсо болот экен, скажем, там $100 салсаң бир 200 же 300 алып коесуң, ал кийин өсүп кете турган болсо, ошол 20-30 миң доллар же 100 миң долларга чейин чыгып кетиши мүмкүн да. Ооба, туура. Биткоин бул нерсенин баарын баштаган. 2009-жылы пайда болгондон баштап өзү мындай көп феномендерди алып келип жатат бул финансы дүйнөсүнө.
Неге анткени адам канча жыл, канча миңдеген жыл жашап ушундай бир инвестиция болгон эмес да. Анткени мындай ойлонуп көрсөк, биткоин жаңы чыкканда $1 1000 биткоин алса болот да. Бүгүнкү күнү 1000 биткоинин бул $45,000 көп өткөндө эле уже канча болуп кетип атат. Мындай ооз-эки эсептелбей турган сан болуп кетип атат да. 45 миллионбу же канча болуп кетип атат, туурабы? Азыр санап көрөлү. $45,000 $1000 $45 миллион экен. Ошондо $1 менен $45 миллион кылса боло турган бул шундук нерсе да. Дүйнө жүзүндө эч качан болгон эмес да мындай нерсечи. $1 салып коюп, 12 жылдан кийин аны $45 миллион айландырып алган. Ошондуктан бул феномен да. Финансылык дүйнөдө бул феномен болгон. Ошол күндөн баштап ага дагы тетегеле турган башка бир эме чыгып атат. Монеталар чыгып атат. Алар деле аябай мындай чоң акча алып келе турган проекттер болду, бирок биткоинде эч качан болгон жок. Неге? Анткени биткоиндин эң биринчи күчү эмнеде? Бул ага ишеним бар да. Аны деген адам көбөйтүп же азайтып же башка бир доллардай кылып мындай кааласа чыгарып коюп, кааласа мынча керек болсо мынча миллион чыгарып коюп, мынча эч кандай мындай человеческий фактор ойнобойт да, айткандачы. Өзү бир определенный убакыт сайын чыгып турат. Согуш болуп атабы, катастрофа болуп атабы же өнүгүп наоборот көп керек болуп атабы, эчтеке мындай карабайт. Алгоритм менен жазылган 100 канча жылга. Ошол ар бир өзүнүн убак саатысы боюнча чыгып турат да. Анын эң жакшы нерсеси бул инфляция болбойт. Неге? Анткени доллар улам көп чыгып турат да. Бул болсо наоборот 2 эсе азайып турат да. Халвинг деп коет. Халвинг деген бул 3-4 жыл сайын бул криптовалюта өзү эле эмиссиясын азайтып турат да 2 эсе. Допустим, башына чыкканда канча бир чыгып атса, 1000ден чыгып атса жылына деп коелу. Андан көбүрөөк чыгат. Условно говоря, да, 1000ден чыгып атса, халвингден кийин 500дөн чыгып баштайт. Дагы 3-4 жыл өткөндөн кийин халвинг болгондон кийин 250дөн чыгып баштайт. Ошондуктан улам мындай эмиссиясы наоборот сокращение болот да. Ошол үчүн мындай базы улам өсүп турат да. Бул бир эле фактор да. А так андан башка толтура фактор үчүн өсүп турат да. Хорошо. Так, азыр акыркы 3 күндө мен байкашымча 52ге чейин чыккан, $52,000 чейин. Азыр 45ке түшүп кетти, 46га. Сиздин оюңуз боюнча потолок канчача көтөрүлүшү мүмкүн дейсиз? Потолок доллар менен айтканда, канчалык периодта? Скажем, 15 жылда. 15 жылда. Билбейм, мантип эч ким айта албайт го дейм. Мен эмес, даже бир топовый финансист деле айта албайт го дейм. Кандай болуп кеттерин эч ким билбейт, бирок бир жылдын ичинде $100,000 чыгат деген прогноздор бар да. Бул 2 эсе көбөйүп атат да. Мындай айткандачы, бир жылдын ичинде ошентип айтып атышат прогноздор. Бирок прогнозго ишенип болбойт, анткени прогноз аны деле биздей эле адамдар кылышат, анан кийин ал болобу, болбойбу күмөн да. Түшүнүктүү. Сиз өзүңүз кайсы жылдан баштап инвестиция кылып баштадыңыз? Именно криптовалютага 17-жылдан баштап. 17 жыл. Эмне түрткү болду? Менин бир досум бар, Тиля деген. Ошол бала сетевой маркетингде иштей берет. Барыңар да досуңар бар болуш керек, ошондой сетевой маркетингде иштеген. Досубуз, туугандар да бар. Кошуналарым да бар. Келербей келечи болду, э? Сетевой маркетингде иштеп, мен улам постоянно тартып берет, анан кой болбойт, меники эмес, сетевой маркетинг эмес, тигиндей мындай десем деле укпайт анан. Бир жолу ошол сетевой маркетингге чакырып, именно биткоин менен связан экен да. Биткоин эмне экен деп туруп, мен өзүм элестетип көрсөм, ал нерсенин угары менен ишеним пайда болмок да. Эгер мен ошол жөнүндө 2017 эмес, 2010 жыл уксам, ошондой эле ишеним менен көбүрөөк алып коймокмун да. Бирок тилекке каршы 2017 жылы мындай угуп, ал жөнүндө мындай изилдеп баштаган үчүн биринчи жолу укканда бир сутка уктаган жокмун дейм. Только окуй бердим. Түн болду, эртемен болду, уктап калып, уктап турар менен эле сразу мындай эч кандай сомнение жок эле сразу барып туруп алдым да. Ошондой эмне үчүн ошондойго түрткү болду? Анткени бул финансылык дүйнөдө жанагы эле айтып кеткендей феномен да, болгон эмес нерсе. Ошондуктан ушундай бир чоң ачылыш болду мага. И
текшерип көрүп, өзүм ишеничим дагы көп болгондон кийин башка монеталарга инвестиция кылып баштадым да. Хорошо. Эртеси туруп эле алдым деп атпайсызбы? Ошол кезде алып атканыңызда канчадан болчу биткоин? $1000 айланасы болчу. $1000 айланасы. Канчадан алдыңыз? Аны айта албайм. Аз эле алгам, мындай айткандачы. Анткени 2017-жылы как раз мындай период, жашоомдо бир период болгон, спад болуп аткан кез, акча деле көп эмес болчу, бирок ошентсе дагы ишеним болгон үчүн алдым да. Ondan көппү? Мен по-любому билишим керек мындай. Азыр көрүүчүлөр да отурат да мындай. Могу экен канча биткоин бар болду экен деп. Ondan көптү алып койгонсуз. Деп жеткен эмес. Ага, жеткен эмес. 5-6. Чын айтайын, где-то бир эгер цифралар керек болотса, ошол убакта $16,000 алгам. $16,000 алып, бир жылга жетпей ошол $100,000 айланасы болгон. Бирок сатпагонго жараша аны уттум деп эсептебейм да, ошо $100,000 кереше көрдүм деп эсептебейм. Анткени ошол убакта $18,000 чыкканда мен саткан эмесмин да. Анан кийин түшүп отуруп, кайра бир ошо $16,000 где-то бир $5,000 болуп калган, кайра түшкөндөчү. Минуска экенсиз. Анткени мен кээ бирөөсүн 7,000ден алгам, кээ бирөөсүн да 9,000ден алгам, 5,000ден алгам. Ал болсо 3,000ге түшкөндө наоборот артка кеттим да. Бирок анда дагы саткан жокмун, значит утулган жокмун да. И турду кайра көтөрүлгөндө бир $10,000 айланасына келгенде ушу былтыр сатып жүргөм да эмени биткоиндерден. Бирок в целом алганда уттум. Анткени кээ бирөөсүн $1,000 алгам, кээ бирөөсүн 5,000ден, 7,000ден, 9,000ден ошентип отуруп баары бириккенде $10,000 сатканда плюс болуп чыктым да. Плюска чыктыңыз. Бирок упущенные возможности деп коет. Аны туура айтып атасыз. Анткени ошондон кийин эле бир жыл өтпөй $67,000 чыкты биткоин. 2021-дин жайында. Ошондо көп акчаны мындай упустил деп ойлойм да. Жок дегенде ар бир алганыңыз 15 эсе көбөйтө алмаган экенсиз, жок дегенде. Средний орто эсеп менен. Бизде мына Кыргызстанга келгениңизге азыр канча бир 7-8 ай болуп калдыбы? 8 ай болду. 8 айдан бери мындай байкап атасызбы? Бизде бул тема бар экен. Мен просто сизден уктум, анан да бир эки тааныштан угам, анан ладно деп коем да. Бирок башка коомдо мындай чтоб ажиотаж болуп, анан баары инвестиция кылып баштаганын көрө элекмин да. Бизде менталитет башка да. Менталитет башкадан дагы. Элде анча акча жок болуш керек азырчы. Алар ойлойт да, биткоин $45,000 турса, минимум $45,000 керек депчи. Андай эмес. Ошол эле биткоиндин бөлүктөрү бар. Бөлгөндө, допустим, сомду бөлгөндө тыйын болуп бөлүнөт. Ал деле биткоин бөлгөндө сатоши болуп бөлүнөт. Сөзсүз түрдө бир биткоин алып кереги жок. Допустим, $1,000 биткоин алып койсо болот. 0,0 канча бир биткоин или канча бир сатоши депчи. Ошентип койсо деле будущем ал канча бир нереше алып келиши мүмкүн да. Андай болбосо, эгер мындай толук бир эмени алам десе, ошого эле жашам. Ethereum бар. Ал бир $2,000 айланасында болуп атат, $3,000 айланасында болуп атат. Балким ошолорду алып баштаса, мындай популяризация болот тур да. Анын үстүнө бизде мындай жаштар көп окуйун, дүйнө жүзүндө каякта тренд болуп атат, эмне болуп атат дегенге мындай эме жок да. Жулунбайт да биздин жаштарчы. Мындай жашы уже келип, акчасы болуп калган кишилер андайга ишенбейт да. Анткени ал деген криптовалюта, ал жөн эле информация жазылган. Эл досто мынча акча бар, тигинде мынча акча бар дегендей элечи. Жок, ошондой эле да. И получается, аларга болсо сырай беришет, анан кийин бартырбайсың. Аларга болсо мындай колуна кармап турган мындай физический бирдеке керек да. Ошон үчүн акчасы барлар вкладывать этпейби деп ойлойм да. А жаштарда акчасы жок, алар түшүнүп атса дагычы аны. Ошол ойлондуруп атат да, себеп дегенде бизде бай адамдар көрсөң баары бири-бирине окшош да, мындай айдаганы баары окшош, 570 анан. Шаардын определенный бир районунда бир үй алыш керек. Мына бири-бирибизди тураканы жакшы көрөбүз деген да. Меники азыр аң сезип эң ойгонуп баштады. Өмүр бою жанталашып 24 саат тытынуу иштеп жүрө бергенден көрө өзүң иштейсиң, мисалы определенный какой-то бир инвестиция кылып турганга, вклад кылып турганга, мисалы кичине бир акчаны бөлүп салып бериш керек экен. Күйсөң күйдүң, бирок күйбөсө эметке туура айтасың. Ошол инвестициянын эң биринчи мындай бир эрежелери деп айтсам болот. Неге? Анткени
канча акча таппасаң дагы ошонун бир 10%-не чейин, балким бирөө 3%, бирөө 5%, бирөө 10%-не чейин инвестицияга жумшаш керек да. Бул криптовалюта болобу, эмне болобу, там даже элементарный там прокат строительных инструментов. Даже ошондой деле, допустим, силердин акчаңар жетип атат, ошону алып мындай прокатка берип, өзүңөрдүн акчаңарды көбөйтсөңөр болот да. Инвестицияны көбү Кыргызстанда түшүнбөйт да. Кантип кылыш керек, эмне кылып кылыш керек. Инвестиция кылат десе эле чоң акча кереги жок. Же инвестиция кылат десе эле мындай сразу бүгүн инвестиция кылып эртең байып кетет деген андай тема жок да. Дүйнө жүзүндө андай тема жок. Тем более Кыргызстанда бул жерде тартыш болуп турган үчүн кылдаттык менен акырында план коюп алып иштеш керек. Допустим, бирөөнүн зарплатасы 30 000 деп коелу. 30 000ден 10% 3 000 сом. 3 000 сомдон улам откладывать этип туруп, ошол эле криптовалютага салса болот, же дагы башка бирдекеге салса болот. Ошондой инвестицияны кичинеден баштай берсе болот да. Күйүп кетсе, күйүп кетет. Бирок 10% өзүңдүн кирешеңден 10% эчтеке деле чоң деле мындай жашооң тагдырын чечип кетет турган акча эмес го деп ойлойм да. Канча тапса, бирөө 100 000 табат, бирөө там 10 000 табат айына. 10 000ден 1000 сом инвестиция коротуп койсо, өзүнө эле балким кийинчерээк жеңилирээк болот да финансылык жактан. Так, сиз азыр могу инвестицияда деп атпайсызбы? Биздикилер жаңы эле биткоин деле угуп атат да. Андан сырткары мен үчүн жакын эле ачылыш болгону, кирсек толтура 1000ден ашык криптовалюталар бар экен. Арасынан анча мынчалары 1-2 центтен сатылат экен. Ошолор менен азыр мисалы инвестиция иштеп атасызбы? Аркысын беркисин мисалы алып коюп. Ал деген мындай венчурный деп коет да, то есть аябай опасный эмелерге кирет да. Анткени ал болсо 1 цент турса, значит ишенич ага жок. Во-первых, жөндөн жөн ал 1 цент турбайт. Анткени ал болсо технический жактан балким анча эмес, же андай уже криптовалюта бар, бул жөн эле мындай кайталап эле аны эметип атат да, копирует этип эле, клон кылып эле чыгарып атат, 1 центтен сатып атат да. Анын баарын технический анализ керек да. 1 центтик же там 5 центтик, 10 центтик кандай криптовалюталар миллион да, толтура. Бирок анын баарын тең билип туруп кылыш керек да. Алат бирөө эле салат десе, да балким бирдеке болуп туруп көтөрүлүп кетиши мүмкүн. 1 центтен, допустим, 3 центке көтөрүлсө, 1000 сом, 3000 сом болуп атат. Или там 1000 доллар, 3000 доллар болуп калат. Ал жагы дагы ыктымал да. Бирок ошондой. Мен негизи цифраларды деле жакшы көрөм. Чын. Мен эле эмес, негизи бул бизде бар болуш керек. Ошон үчүн түшүнүш үчүн. Бир күндө аябай көп пайда көрүп же болбосо аябай көп убытыкка кеткен күндөр болду эле. Мисалы эң көп бир суткада канча акча пайда көрүп көрдүңүз эле? Именно инвестиция боюнча. Криптовалютадан көрүп көргөм. Хайп болуп аткан маалда бир 20 000 доллардай где-то күнүнө. Күнүнө же бир күндө мындай эле? Бир күндө бир скачок берип туруп. Бирок аны сатпагандан кийин ошол 20 000ге плюс болгондо сатпай койсо, анын плюс минусу эч кандай сезилбейт да. Чөнтөгүмдө пайда болбойт акча. Ал деген жөн эле мындай номинально тура берет да, пока мына мага азыр могу акчаны сатып туруп, могу бизнеске вкладывать этем же дагы бирдеке кылам деп айтып туруп кылмайынча, плюс 20 000би же минус 20 000би эч кандай роль ойнобойт да. Минусчу мындай прям ощутимо кеткен чөнтөктөн. Ошондой эле бир 18-20 000 доллар минус бир күндө. Тоже мындай жактан эле мындай болгон үчүн же чөнтөктөн прям кеткени? Жок, чөнтөктөн кеткени. Ал мындай Кыргызстанда көп эле Binance колдонушат да. Ошо Binance деле эме бар да. Спотовый рынок деген бар, анан фьючерсный рынок деген бар. Мунун баарын түшүндүрүш аябай көп убакыт кетет, бирок эгер биздин көрүүчүлөрдүн бирөөсү түшүнсө, ошону айтып берип атам да. Спотовый рынокто аласың, ошол криптовалюта сеники болот. И ал түшкөндө сатпай койсоң утулган жоксуң. Көтөрүлгөндө сатпай койсоң уткан жоксуң да. Ошондой болуп тура берет. Фьючерсный рынок деген бо. Фьючерстен мындай жалпак тил менен айтканда будущие цены покупаем да. То есть бүгүн 45 000 турса, эртең ал биткоин 50 000 турат деп туруп, мен ойлонуп туруп, бүгүнкү баалар менен сатып алып коем. Анан кийин эртең 50 000 болгондо жок эле нерсени сатып коем. Бирок анын үчүн акча болуш керек да, ошо фьючерсный эмедечи, кошелёкто. Бирок канчалык оңой тапса, андан дагы оңоюраак жоготсо болот да. Допустим, жөн эле туруп бирдекеге салып коюп туруп, анан кийин ал база же өйдө же ылдый болуш керек да. Допустим, шорт деп койсо, значит, сиз болсо
будущем цены упадут, и поэтому я сейчас покупаю по вот этим ценам, то есть продаю по вот этим ценам деп туруп коюп атасыңар. Ал болсо түшүп кетти, силер заработали. А если шортко коюп туруп, ал болсо түшүп бараткан түшпөй эле көтөрүлүп кетсе, значит наоборот жоготосуңар да. То есть анда сатып койбой жөнүнө турмай болбойт да. Либо ошол акча болуш керек полностью мондай түшүп туруп кайра көтөрүлгөнгө чейин тренд, же болбосо үйдө барып туруп кайра ылдый түшкөнгө чейин тренд эметиш үчүн акча болуш керек да. Анткени силер өзүнү биткоинди алган жоксуңар, биткоиндин будущий базын алып атат да. Ошол жерден жоготсо оп-оңой жоготсо болот да. И тапса да оңой тапса болот да. Бирок аны мындай эч кимге эметпейм, совет этпейм, анткени ал үчүн бир аябай чоң опыт керек да. Ошол эле акцияны сатып алган же дагы бирдеке кылып жүргөн адамдарга балким жарашат да. Бирок мындай эле бизде эле жөнөкөй эле адамдар эч мындай биржа менен иштеп көрбөгөн адамдарга аябай эле опасно да ал нерсе. Спотовый менен торговать этиш керек да. Сиз бирөөдөн кеңеш сурасызбы же өзүңүз эле налог? Ооба, Google деген байке бар. Ал байкени таанышмын жакшы. Ошо эң жакшы информация бул англисче информация деп ойлойм. Ошондуктан любой нерсени англисче издегенде биринчи очередь ал деген эң акыркы информациялардан болот, так информациялардан болот. Ошондуктан англисче билгендиктен балким мен ошо жактан кичине мындай успешный деп ойлойм да. Анткени информациянын көп нерсесин англисчеде дүйнө жүзүндө эле чидеги алгандачы. Бизге ошо Google Translate колдонуп жүргөндөрчү, алар орус тилинде деле тапса болот, кыргыз тилинде деле тапса болот. Бирок кыргыз тилинде аз го дейм, ал информациячы. Орус тилинде көп эле Кыргызстанда орусча сүйлөйт. Ошондуктан орус тилинде да тапса болот. Ал информацияны кандай, прогноздор кандай, эмне үчүн бул көтөрүлүп атат, эмне үчүн бул түшүп атат. Анткени бир там чоң хедж фонд келип туруп толтура биткоин алып атса, албетте көтөрүлөт. Или там бирөө болсо туура эмес твит кылып койду балким Илон Маск бир эле твит менен эле канча хайп кылып туруп, канча миллиард деген акчаны кайра экинчи твит менен бүт ошо миллиард деген акчаны кайра түшүрүп койду. Ошондой нерселерди көрүп, мындай в тренде болуш керек да. Только ошондо можно что-то делать да. То есть бир адамдын мнениясынан да рынок түшүп кетиши мүмкүн же көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Эгер ал ошол криптомирде өзүнүн бир авторитет болсо, анда албетте. Инвестиция боюнча акыркы суроо. Азыркы учурда эмнеге вложение кылган эң пайдалуу дейсиз? Азыркы учурда криптовалюта менен эле сельхозпродукция. Ошол эки нерседи көрүп турам. Анткени кризис дагы деле бүтө элек. 2020 пандемиянын эмелери, последствиялары бул дагы бир 2025-ке чейин барат да. Ошондуктан азыр бүт баары мындай өрчүп келатат да. Финансовый кризис дагы, башка сельскохозяйственный кризис дагы бүт баары өрчүп келатат. Ошондуктан ближайший бир 4-5 жылга сельхоз менен криптовалютадан башка эчтеке жок деп ойлойм да. Инвестиция кыла турган нерсечи мындай бүт баары кыла ала турган. Во-первых, доступность и во-вторых, кичине акча менен деле кылса боло турган нерселерчи. Лично өзүңүз Америкада бизнесиңизди ачтап коюп бул жактасыз. Туура. Ал жакта эч ким мындай алып коюп тартып алат, аркы бергиден коркунуч жокпу? Партнерлорум бар, ишеничтүү досторум. Ошолор менен чогуу кылабыз ишти. Ошондуктан эч кандай коркунуч жок. Негизи мындай Бишкекте, Кыргызстанда кичине бизнес кылыш опасныйраак го. Условно там кичине чоңураак өзгөнү көзүп баратсаң, жактан келет, бияктан келет, проверка дегендерди. Америкада ошондой схемада барбы? Аларда системасы кичине башкачараак да. Башында бизнес кичинекей болуп турганда, мындай чоңойсун деп эме берет, убакыт дагы берет, возможность да берет, бүт баарын берет. Бирок чоңойгондон кийин чоң акча налог менен алса болот деп ошондой мындай политикага придерживаться этет. Ошондуктан биз кичинекей эле компания болгон үчүн, Американын масштабы боюнча биз вообще мындай микро эле компания болгон үчүн бизге мындай көп деле эч ким проверка кылып эметип келбейт. Бир жылда бир жолу бухгалтерский отчет кылат. Андан кийин 2-3 жылда бир жолу Министерство транспортунан келип Американын текшерип коюшу мүмкүн, инспекция деп коет. Ошондой эле мындай эч кандай башка жагынан мындай админ ресурсту колдонуп же дагы бирдеке кылып мындай бизнесте давление кылганга эч кандай эме жок да. Кызыкчылык жок өзүндө. Анткени өзүнө кызык болуп атпайбы? Бизнес канчалык чоңойсо ошончалык чоң налог алат дегенчи. Налогду бүт баары төлөйт. Кичинекейи да, чоңу дагы. Андан көрө чоң компаниялардан налог алган
туура го деп ойлойм да. Ошондуктан ушундай политика менен жүрүшөт да алар. Конкретно өзүңүзгө мындай бир айга жеке мындай инвестициялардан сырткары, жумуштан сырткары мындай канча сумма коротуп аласыз? Цифраны өлө жакшы көрөм. Просто билиш керек болуп атат да. Кандай суммага мындай расчет алып жашайсыз? Чын айтсам, көп деле акча кетпейт, анткени мен өзүм керектүү нерселерим бүт баары эле бар. Продуктуга кетиш мүмкүн. Бензинге да кетпейт акча, анткени электрический машина. Болду эми тамак ашка канча кетсе ошол эле кетет. Тамак, ну, в среднем где-то 100-150. Эми ал кошумча тойлорго барып атып, ошо менен биригип балким 100 000 айланасы кетет деле. Бирок мындай тойго көп барганыңызды эле байкабайм дейм да, же эл катары эле көп эле барасызбы? Эл катары эле барабыз. Кыргыз болгондон кийин, Кыргызстанда жашап аткандан кийин тойлор бүтпөйт да. Тойлор болгону жакшы, бирок ошо кошумча деген нерселерден көп кетип калат да. Жагабы, жакпайбы? Бир форматта боло берген жакпайт, чын айтсам. Мындай ар кандай башкача бирдекелер болсо жагат да. Мисалы Америкада тойлорго баргансызда? Ооба да. Тааныш билиши, кыргыздардыкы эмес, а именно американец достордун, тааныштардын. Жок, американецтер тойлорго анча жок. Кыргыздардын тойлоруна баргам Америкадан. Ал деле стандартно Кыргызстанда өткөндөй эле тойдой. Балким локация үчүн кичине башкача, мындай өзгөчө сезилеттир, бирок баарын бириктирип келгенде ушу примерно бияктагыдай эле өтөт. Бирок жаштар көп, ошол бар да. Балким биякта 70% улуу адамдар болсо, 30% жаштар болсо, тигил жакта бир 90% жаш балдар тойлорго келет, 10% ошол жакта жүргөн ата энелер да. Кыргызстанда жазалганда жагат. Биринчи очередь көл, биз көлүбүз. Ошол жерде жазалган эң мындай рахат алган жерим да менинчи Кыргызстандан. Башка нерселер да жагат Кыргызстандан, допустим, топо, ушундай эгер мындай более-менее молодежный бир эз алуу десеңер, анда да башка жактарда, чет өлкөлөрдө мындай молодежь эз алып турган жерлер бар. Ал жактан ошолор жагат да. Бизнес кылуучу. Бизнес кылуу Америкада эми явно кыйыныраак болуш керек. Америкада кыйын, анткени конкуренция чоң да. Жана отец экономикада окуйт, Адам Смит, ошонун китебин окуп атканда ошол жерде жазылып турат да. Өзүнүн убагында ошо Нидерланды Европа өлкөлөрүнүн ичинен мындай бай мамлекет болуп саналчу да. Бирок ошол эле жердеги банктар Нидерланддын өзүнүн, Голландиянын эмелеринин предприятияларына кредит берген ордуна Европанын башка өлкөлөрүнө кредит бергени жакшыраак көрчү экен да. Эмнеге? Анткени ал жактан процентный ставка ал банктарга көбүрөөк алып келчү да. Допустим, өзүнүн мамлекетинде 3% болсо, жактан 5% ушундай сыяктуу да. Эмне үчүн бул нерсе болуп атат деп ошол Адам Смит эле айтып кеткен да. Анткени Голландия, Нидерланды аябай развитый, ошондуктан конкуренция да чоң дейт да. Соответственно, биз банктар дейт, ошол жактан чоңураак процент кылып койсо, банкрот болуп, ал акчаны бере албай калат дейт да. А если башка өнүкпөгөн Европанын мамлекеттерине бергенде, ал жакта конкуренция аз болгон үчүн өзүнүн акчасын да чыгарып, процентин да төлөп, анан кийин жанагы эмесин кредитин да жапканга акыбалы жетет дейт да. Ошондой эле бүгүнкү күнгө чейин эчтеке алмашылган жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кредит аябай чоң, өзүңөр билесиңер да, процентный ставкасы. Мен өзүм кредиттен алысмын, бирок мындай анализ кылып аткан үчүн силерге айтып атам да. Кыргызстанда кредитный ставка аябай чоң. Эмне үчүн? Анткени бул жактан ошол бизнес кылып аткан киши өзү дагы байып, процентин да жаап, анан кредит да жапканга эме кылып деңгээли жетет да Кыргызстандан кылып аткан бизнестергечи. Бул эмнени көрсөтөт? Бул деген Кыргызстанда конкуренция аз экенин көрсөтөт да. Ошондуктан процент ставка аябай чоң да. Значит, Кыргызстанда бизнес кылган аябай эле выгодный деп ойлойм да. Бирок өзүнүн бир эмелери бар да, минустары бар да Кыргызстанда бизнес. Безопасность, защита инвестиций, ошол жактардан храмайм да. А так, мындай алып келгенде, бул жакта конкуренция аз болгон үчүн Кыргызстанда бизнес кылган аябай эле выгодно да.
эмне конкрет бирок рынок да кичинекей да. Бирок рынок да кичинекей, ал жагы дагы бар туура. Эми Кыргызстанда аз эле болуш керек, адамдар башка мамлекеттин рыноктарын завоевать этип кеткенчи. Биринчи мындай өзүбүздүн үйүбүздө жакшы деңгээлге жеткире алсак, бизнести дагы анан кийин анан башка өлкөлөрдү уже ойлой берсек болот да. Соответственно, ал өлкөгө чыкканча уже бул жактан бизнести коюп бар неме болгондон кийин конкурентно способный болуп калат да башка мамлекеттен. Өзүңөр мындай именно аң сезимди өнүктүрүү үчүн эмне иш-чараларды көбүрөөк көрөсүңөр? Китеп окуу же болбосо бир жактарга баруу, катышуу, тренинг, менен ары бери. Иши любой метод, но главное саморазвитие кылыш үчүн. Саморазвитие кылыш үчүн мага эң жаккан нерсе адамдар менен сүйлөшкөн жагат. Ошол адамдар менен сүйлөшүп мындай бирдекени билген, бирдекени өз тажрыйбасынан өткөргөн адамдар көп нерсени айтып бере алат да. Ошол нерсе жагат мага мындай. Китепти окуп атканда информация аласың, бирок ал информацияда бир нерсе мындай суроо пайда болуп калса, ал суроого жооп бериш үчүн бүт китепти окуп бүтүш керек. Анан кийин балким ал окуткөндөн кийин деле ошол менин суроомо жараша жооп жок болот да. Адам менен сүйлөшүп атканда ал адамга любой момент туруп туруп эле могу кандай болот, тиги кандай болот деп айтып берип суроосо болот, ошо айтып берет жообун. Ошондуктан мага адамдар менен сүйлөшүп информация алган аябай жагат да. Бишкекте силер биротоло калайын деп атасыңар азыр? Буюрса? Америкага барып келип эле айда жылда бир жолу карап коюп. Балким ошондой эле болот. Балким барбай да коюшуңар мүмкүнбү? Барбай деле коюшум мүмкүн. Азыр шайлоого барам деп ойлоп турам. Ошо шайлоого барып өтүп калсам, конечно, бул жактан убактымды бериш керек болот. Бул жакта эле болом да, Кыргызстанда. Шайлоого барганын башкы максаты? Башкы максаты тажап кеттим. Неден? Ушундай жашоодон. Анткени Кыргызстанда жашагым келет. Мен өзүмдүн мамлекетим, мен ушул жерде төрөлгөм, бир туугандарым, досторум, бүт нерселер бул жак менен связаны. Ошондуктан башка жакка качып барып, баяктан тим эле мындай бутка туруп кетсе дагы мындай бактылуу болбойм деп сезем да өзүмдүчү. Ошондуктан Кыргызстанда калгым келет, бирок Кыргызстанда калып кайра эле ушинтип мындай өнүкпөгөн мамлекетте жашагым келбейт да. Ошондуктан барып өзүм аракетим кылып көрөйүн деп атам. Өзүм ойлорум бар ошого жараша мамлекет кантип өнүктүрсө болот деген. Ошолорду ишке ашырып көрөйүн деп баратам буюрса. Эми күзгү шайлоого катышайын деген ниеттер бар. Буюрса. Партия менен же өз алдынча? Өз алдымча дейм. Анткени партия менен барганда башка кишилер балким тоскоолдук кылып коюшу мүмкүн. Жок, ал андай болбойт, бул мындай болот деп партиянын кишилери менен и так эле бирдеке кылып келатабыз. Получается, бүт эле политиктер баары эле эметип атат да. Ошол партия задавать эткен жол менен эле баратабыз да. Балким азыр мына президентибиз жакшы кылды, конституцияны өзгөртүп, одномандатныйды киргизип. Балким одномандатный уже эч кимден зависит этпей, башка бир сонун уникальный бир идеялар менен келип өзгөрткөнгө бир чоң түрткү берет го деп ойлойм да. Сиз азыр ушундай одномандатный менен барганда только бир райондон өзүңүз каалагандай система менен агитацияны жүргүзүп, эң негизгиси эл менен жолугушуу. Өткөндөн кийин эң негизи да агитация жүргүзгөндө дагы мындай бул жакта башкача жүргүзөт да. Жанагындай эле айтып кетсек, допустим, депутаттар бар болуп, мен деген силерге жол кылып берем, анан кийин мен тигинтип берем, мынтип берем дегенде, ал деген аябай мындай күлкүнчтүү көрүнөт да. Неге? Анткени алар болсо законду жазган баратышат, алар болсо законду жазган жерге барат, мен болсо жол салып берем деп атат да. Кандайча ал өзүнүн компетенциясында болбосо, да, косвенно они рассматривают выделение бюджета на ремонт дорог, но в то же время ал өзү барып ошентип эметкенге эч кандай полномочиясы да жок да. Только закон жазып, законду принимать этип эметкенге барышат да. Жанагы депутаттар агитацияда мен муну кылып берем, тигини кылып берем дегенде элдердин баары мындай ишене алган аябай кызык да. Ал жакка барып жөн эле законду элдерге иштей тургандай кылып өзгөртүп бериш керек да. Ошон үчүн барып ошону агитациядан именно көрсөтүш керек болот да. Силер деген тигилерге жөн эле мындай обещанияларына ишенип эле өзүңөрдүн добушуңарды бере бербестен ойлонуп көргүлө, эмне үчүн бартат ал, кантип бартат, эмне кылып бартат дегендейчи. Ошондо агитациядан баштап анан эң биринчи очередь баргандан кийин да мындай башкача нерселерди кылган аракет кылам да. Ошондой шайлоочулар менен жолугуп калсаңыздар эмне деп айтасыздар? Мен да
обещание бере албайм деп тура аласызбы же кандай? Обещание бергенде выборы менен обещанияны аябай мындай бир эле кылып койду да, ал туура эмес көз карашта. Биринчи очередь ал деген программасы менен барыш керек да. Обещание деген любой может обещать. Мен деле туруп азыр мен деген мындай кылып бере алам, тындай кылып бере алам десе, элдер ишениши мүмкүн. Бирок ишенгенден кийин мен баргандан кийин ал обещаниянын сөзүмө туруп кыла албасам, смысл мне туда идти, да? Ошондуктан обещание эмес, именно программалар жазып, ошо программаны ишке ашырыш үчүн баш керек да. Жанагындай суроо берсе, допустим, сен эмне бизге жол салып бересиңби же детский площадка салып бересиңби деген суроолор болот албетте. Аларга түшүндүргөнгө аракет кылам да, что биз азыр бараткан жер, ал деген законодательный орган болот. Ал жактан закон жазылгандан башка эчтеке башка полномочиясы жок депчи. Өзүңүз кандай элестетип атасыз азыр? Менин оюмча, эгер көрүүчүлөр мени колдоп берсе, дагы азыр рекламный эмелерди, акцияларды ойлонуштуруп атабыз. Ошолордун баары менен элдердин баарына тең мындай жеткиликтүү кылып өзүмдү айтып берсем, колдоп коет, буюрса колдосо иштейбиз, буюрса. Кстати, Жаник деп мынакей өзүнүн YouTube каналын атап койгон. Жаник байкенин өзүнүн YouTube каналы бар. Эсчи ылдыйда ссылкасын калтырып коебуз. Жакшы бир социалдык эксперименттер кылып атыптыр, ошону көрүп каналга катталып коюңуздар, сөзсүз түрдө. Анан эң негизгиси шайлоого барат экенсиз, шайлоого өтүүгө аракет жасайт экенсиз, өтүп кетсеңиз, Жаныбек Мадияров кандай депутат болушу мүмкүн? Просто 5-6 сөз менен айтканда. Кандай депутат болушу мүмкүн? Жаштардын добушун жеткире турган депутат биринчи очередтен. Анткени жаштардын эмелерин, кызыкчылыгын эч ким карабайт да. Жаштарга эмне керек? Билим керек. Билим алуу жагынан реформалар кылыш керек. Анан кийин инвестиция жактан программалар бар, буюрса. Ошо инвестиция жактан да закондорду өзгөрткөнгө аракет кылып көрөм. Эң биринчилерден ушул болот да. Анан калгандарын тигил жакка баргандан кийин уже шашпай отуруп алып, уже жалгыз эмес, башка коллегалар менен бир жакшы ойлорду иштеп чыгып, сессияга берип, эгер ошол өтүп кетсе, буюрса аракет кылабыз. Эң биринчи очередь мындай любой нерсени кылып атканда, ошол законопроекттерди кылып атканда, ал кандай биздин жарандарга жардам берет. Ошол суроо менен анан кийин бүт жазылыш керек да. Это основное, и все, что есть, это уже вторичное, да. Түшүнүктүү. Эмне дей алабыз? Бүгүн мен өзүмө кызыктырчу суроолорго көбүнчөсүнө жооп алдым. Мен силерге деле бере алдык деп ойлойм. Эң негизгиси эмнеде? Бүгүнкү выпустан жыйынтыктаганда коркпош керек. Инвестиция кылуудан же болбосо акчаны жогото алам деп коркпош керек, акчаны өтө көп таап алам деген дагы үмүттү койбош керек. Главное бул өзүңүздөрдүн билимиңиздерге жараша, балким жетпей жаткан болсо, интернет деген бар. Мына мен деле эчтеке пока баштай элекмин, бирок баштайм деген ниетим бар. Жаныбек байкенде сиз деле Google'дан издеп, көп интернет информацияны алып, издеген адам табат. Кызыккан адам бир жыйынтыкка жетет. Ошон үчүн инвестиция боюнча выпуск болчу, андан сырткары Жаныбек Мадияров эмнемден алектенет, эмнеге кызыгат, жана кандай пландары бар, ошол боюнча дагы интервью болуп кетти. Көрүп койгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Анан эң башкысы сөзсүз түрдө каналды мынакей лайк басканды унутпайбыз. Анан кийин катталып койгонду унутпаңыздар. Айтып өткөндөй, ылдыйда Жаныбек Мадияровдун да өзүнүн YouTube каналынын ссылкасы турат, ошол жакка кирип көрүп койсоңуздар болот. Сонун социалдык эксперименттер бар экен. Сиз менен дагы бир жолу сүйлөшөбүз. Бүгүн биздики мына кейки темабыз аралашып кетти, саясат и инвестиция деген. Эмкиде инвестиция жөнүндө выпусту коюп туруп, саясат жөнүндө кенен сүйлөшөлү. Кандай дейсиз? Ооба, антсек жакшы болмок, буюрса. Аз астан мындай биздин жаштарга инвестиция деген бул ар бир адам колунан келсе алектене турган иш деп мындай алып келиш керек болуп атат да. Все, буюрса анда дагы бир жакында бир выпуск күтсөңүздөр болот. Кенен чоң саясат жөнүндө деги эле, в общем, биздин Кыргызстанды кантип оңдосок болот, ошол боюнча дагы бир аз маек курабыз. Ага чейин болсо, пока что коштошуп турабыз. Жаныбек байке, Чоң рахмат. Силерге чоң рахмат. Ар дайым ушинтип чакырган сайын келип, өзүңүздүн опытыңыз менен бөлүшүп атканыңыздар үчүн. Биздин көрүүчүлөргө айтарыбыз, катталып коюңуздар, лайк басып коюңуздар, анан ылдыйга эмнесине макулсуздар, эмне макул эмессиңер, ал боюнча деле жаза берсеңиздер болот. Опыт барбы, жокпу, иши инвестиция тууралуу любой тема боюнча ылдыйда комментарийде күтөбүз. Көрүшкөнчө.